Медиге же дагы кандай далилдеп бересиз? Менде далили мен 100% мен далилдей алам. Себеби мен ушунчалык кырсыкка катуу ооруп калгам. Мен медицинада жакшы болгон жокмун. Канча капельница алдым. Ушунчалык деле катуу уколдорго окшоп жүрдүм. Бирок мен иштей баштадым. Мен телевизордон аяп калдым. Мен өзүм мынакей, мен ойлойм ушул илимдин эң эле далил адамымын деп мен ойлойм. Анткени мен ушу телевизордон жакшы болуп калдым. Эмне болгонумду билбейм, өзүм бир кандай бир күч келип өзүм жакшы болуп калдым. Ошондон кийин мен бул илимге барып баштадым. Баргандан баштап менде ушунчалык өзгөрүш, жан дүйнөмдө бейиш, мен жашоом башка. Мен ойлойм, мен башка бир дүйнөдөн келип калдым деп ойлойм. Анткени адам өлгөндөн кийин денеси жерде калып, жаны аламга кете турбайбы? Мен менде бир психологический смерть болду окшойт. Мен азыр адамдарды башкача көрөм, башкача түшүнөм баардыгын. Бул орун бар эле, мен ушу как медик катары айтам, биз деле медицинада деле айтылат, что стресстен болот тигүүзү депчи, бирок биздики айтылып эле коет. Айтылып эле коет, бирок ал деген ал доказывать этилген эмес да. Бирок дүйнө элдери деле ушунчалык кыйроо болуп атат. Оору деген токтогон жок медицинада. Ошон үчүн бул кыргызчылык менен көп адамдар айыгып кетип атат. Мен өз көзүм менен көрүп атам. Ошон үчүн көп билим берүүсүн чыгышын мен чын жүрөгүмдөн каалайм. Бийликтерден да мен сурамак турмак мен требовать этем. Анткени мен далилдемеймин ошол. Мен ошол энергиядан жакшы болуп кеттим мен. Азыр мен менде коркунуч да жок, эч кандай бир өзүмдү бир башка адам катары сезем. Бийликтегилерден коркосузбу? Бийликтегилерден мен эмнеге коркоюн? Алар пенде болсо, мен деген азыр периште болуп, башка мирден келип отурсам. Эгер сизге штраф салабыз десе, себеби 15-октябрга чейин закон киргизип койбодубу? Бул ак үйдүн астына чыкканга мүмкүн эмес, штраф салабыз деп. Сиз штраф төлөгөнгө дайынсызбы же коркпойсузбу? Штраф төлөгөндөн мен коркпойм, салат да штраф. Эмне кылабыз? Бирок кара күч менен кармап эчтеке кыла алышпайт. Анткени бул аламдык күч болуп атат. Бул аламдык энергия. Бизди ата тектерибиз коргоп колдоп атат. Бизди эч нерсе кыла алышпайт. Анткени булар бийликтегилер бизди деле билишет, бирок унчукпай турушат. Рахмат. Менин кааларым ошол кыргызчылык дүйнө жүзүн сактап калган турат мынакей. Адамдын гени сөөгү жетилип, ушунчалык бир бийик жетисиге жетилип турат. Мурдан бүткөн, жомок менен жашаган кыргыз эли дүйнө жүзүн кырсыктан алып чыгат. Мен буга 100% ишенем. Азыр деген дүйнө жүзүндө рак оорулары көбөйүп атат. Бирок эч бир да ученый болсо, рак эмнеден келип чыгып атканын кантип айыгарын билбейт. Ошон үчүн азыркы доор энергия доору. Энергия келди. Энергияны түшүнбөгөндүктөн биздин бийликтегилер дүйнө жүзүндөгү мамлекет башчылары оорудан кантип сактанууну билбей, аны акча менен чечебиз деп канча деген миллиард акчаларды топтоп атат, бирок андан эч бир пайда чыккан жок. Эч бир результат болгон жок. Оорулуулар кайра эле көбөйүп, ооругандар смертность кайра эле көбөйүп баратат. Ошон үчүн биздин бийликтегилердин кетишин биз талап кылабыз. Анткени оорусуккодон кантип кутулаарды билбейт, оору кырсык эмнеден келатканын билбейт, кантип кыргыз элин сактап калуу жолун билбейт. Азыркы рак оорусунун пайда болушу бул көбүнчө эмоциядан. Адамдын ичине энергия жайгашкандыктан кысылып эмоцияда жүргөн үчүн рак оорусу келип чыгат. Рак оорусу өзү энергия менен толук айыгат. Арстаналай Абдулдаевден мен врач катары сабак алып, көп нерсени түшүнүп, медицина менен ушул энергияны салыштырып, мен мындай жыйынтыкка келдим. Биздин сабакка келгенден кийин канча деген оорулар рак оорусунан айыгып кетти. Кечээ сиз жогорку илимдеги врачсызбы, э? Жогорку билимдеги врачсызбы ошону? Ооба. Мен врач-кардиолог болуп иштейм. Анан кийин бул рак менен ооругандарды айыгып кеткенин мен көрдүм. Пациенттериңер, пациенттерди көрдүм. Ошон үчүн рак бул чындап эле энергия менен айыгарына мен толук ишенем. Ошон үчүн биз бийликтерден талап кылышыбыз, булар энергияны түшүнбөйт. Оору кырсык эмнеден келип атканын түшүнбөйт. Ошон үчүн өлүм көп болуп атат. Ошо өлүмдү токтотуш үчүн, адамзатты сактап калыш үчүн
Биз бийликке Артаналай Абдулдаевди келишин талап кылабыз. Анткени алар оор эмнеден келип атканын билбейт. Оор өзү энергиядан болуп атат. Ошо энергияны кыргыз эли түшүнүп, адамзат түшүнүп кеткенде гана биз адамзатты куткара алабыз.